Ошол жерден зорттоп турбаган куумбада башыма арак койганда, бычак менен коркутканда менчи бирөөгө айтсаң ушундай голый сүрөттөрүн таркатам. Өкүнөм, аябай өкүнөм анткени мага элдин сөзү катуу тиеп атат да. Айла. Эч кичиклекчи. Анда мен 13-14 жаштагы кыз болчумун. Мен TikTok тартып баштагам. Ноке деген бала менен жолугуп, ошо эшти угултап коюп эле кийин чыгарбай койгон. Ошол окуядан кийин турмушка чыктым да, эйлкананын бетин жер каратпайын деп чыдачумун да баарына. Боюндарында кайра үй камагына өзүбүз чыгартканбыз. Мен өзүм атасы чоңойдум да. Кийин балам мектеп көрсө, атасы жок, кантет. Кийин балам атам ката, мен ушинтип төрөдүм десе. Демек сага кол көтөрдү. Кол көтөргөн боюндарында чачымдан кармап бетиме урчу. Ошо урганда эжесичи закка жегенден кийин азизден. Андан кийин да психбольницага жаттым чынында. Атам көргүсү келбейт, сен атам мага ушунча неме кылды деп. Мен чыдап эмесмин, кара чыдап эмесмин. Өзүм төрөгөн баланы тааныбадым да. Үстүмдө Кудай карап турат. Менин балам эмес, алып кеткиле. Атам менин кызым деп да айтканбыз, кабыл албаган мени. Мен чыдап кетем. Школага барганда дагы аталары алып келсе ыйлап. Баланы көрдү дагы башка кыз менен качып кетти да. Каматып салсам болбой экен. Ушул сөздү мага эмне кереги бар? Эртең кайтар жашоо экенин унутпагыла. Адам баласына качан өлүм жакындамайынча өлүмдөн коркпойт экен. Мен вообще өмүр бою турмушка чыккым келбейт. Аябай катуу коркуп калгам да. Намаз окугум келет, бирок менде хижаб жок. Даже өзүм кийинген кийимдерим деле жок чынында мен. Подружкамдын кийимдерин алып кием. Кайра жашоом артка кайтсын деп турам да. Тагдыр ар бир пенденин пешенесине жазылганы башка жандыкына окшойт. Кайсы бир инсандын тагдыры кимдир бирөө үчүн жөн гана окуя, а балким сабак чыгар. Амансыздарбы? Сиздер көрүп жаткан Медиа Ордо YouTube каналы, сиздер менен мен Айсулуу Бекболсун кызы. Бүгүнкү көрсөтүүдө мындан туптуура 2 жыл мурун зомбулукка кабылып, 15 жашында эне атанган Айназикке келип калдык. Азыркы көрсөтүүдө Айназиктин бүгүнкү күнү, бүгүнкү турмушу жөнүндө кененирээк кеп кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жогорудагы айтып өткөн каарманыбыздын жанына келип калдык. Айназик, саламатсыңбы? Саламатчылык эже, саламатсыздарбы? Азыр эми биздин көрүүчүлөргө өзүң тууралуу азын-аулак кеп болсун, Абдырашитова Аида, 2007 жылкы улум. Жалалатта төрөлүп, 2016 жылы Бишкек шаарына келип, Бишкекте Красноречка детдомдо чоңоюп, мамамдын колунда дагы чоңоюп, 2022 жылдары мамамдын колунда болчумун. Азыр мен Айназик деп тааныштырып атам, бирок паспорттогу ат? Паспортто атым Аида. Бул Айназик деген азан айтылган атым. Жана Кыямат Кайымда ажут-мажуттар жыландар чыгат дейт го. Ошондо азан айтылган аты менен чакырышат экен да. Ошондуктан мен элге дагы атымды Айназик деп айтам. Ата энең, ошондо атаң тууралуу да айтсаң. Мен өзүмдүн атам деген бул мен чыдап кеткен. Мамам ошо турмушка чыкканда, мамам боюнда болгондо мен атам аты Саша болчу. Саша деп коюшчу. Ал таштап кетип, ошондуктан мен атам менен катташа бербейм. Мен 9-10 жашыма чыкканда ошо менин туугандарым мамамдын номерин таап жазганда мен катташпай койгом. Анткени мен Жалалатка эс тартып 7 жашымда мен ошо экинчи атам барып кызын көрсөтүп келип, кийин биз жооп беребиз наркы дүйнөдө көрсөтпөгүз үчүн деп айтканда, мамам көрсөткөндө атам менин кызым деп да айтканбыз, кабыл албай койгон мени. Маани берген да эмес да. Азыр башка үй бүлөсү жок. Өзү эле садикте кароолчу болуп иштейт. Ошол кезде иштечү, бирок тааныйм эди азыркысын билбейм. Ал кабыл албаган үчүн сенде тартылуу болбодубу же өзүңдө кек сакталып калды? Менде кек сакталган. Менде вообще мындай, мен ойлогомдой барып жокканда кызымды айтат, эркелетет, кучактап ойнотот деп. Жок, мен андай болгон жок. Наоборот, грубый сүйлөгөн да.
бат колуңду жубайсың деп туда-суда деп ошондой типа өгөй сүйүнгөн сыяктуу кылган да. Атанын жоктугу баары билинеби өзүңгө? Ооба билинет, мен кичинекейимде эле билинчү. Кичинекейимде эле билинип, школга барганда дагы аталары алып келсе ыйлап, башкача болчумун. Атам мону алып бер десе аябай ыйлап, үйгө келип мага марзатчумун да. Азыр эми өткөн нерсени баягы казып айткым келген жок, бирок биздин көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болсун. Жок, сурай бериңиздер. Сени 2000 канчанчы жылы? 2022 22 жылы, ошол окуяга кайрылалы. Кандай болду, эмне болду? 2022 жылы мен TikTok тартып баштагам. 2021 жылдан баштап. Канча жашта элең ошондо? Анда мен 13-14 жаштагы кыз болчумун. Мен TikTok тартып, ошо мен адамдар менен көп хайп кармачумун. Пранк кармап туруп, Nokia деген бала менен жолугуп, видео тартам дегем, сүрөткө түшөм депчи. 13-14 жашта болчуң, Ошо анан Nokia деген баланын ошо блогердин аккаунтуна жазганда, ал аккаунт ошо Азиз деген Өмүрзаков Сыдыкжандын немесинде болот. Колунда болуп калат ал аккаунт. Анан ал экөөбүз ошо жазышканбыз да. Жазышып мени чакырып, короче, андай эми кантип айтсам, ачык айтканда менен кошуласың деген да. Анда мен Шейнисекте иштечүмүн, Заводской көчөсүндө жашачумун, ошол жакта жашап, Шейнисекте иштеп, колум бош эмес, андай мындай деп жооп бербей дагы коет аткам араданчы. Ал ошентип жазгандан кийин сенде мындай артка чегинүү болдубу негизи? Жок деп. Ошо жооп бербей койгом менчи, жооп бербей заблокка тыгып, андан кийин өзү башка номер менен жазып, ушундай деп, макул деп, өзү жылымды билчү чыныгычы. Вот ошентип ладно, жөн эле жолуктурам сени деп, ал ото бирге чакырган. Ал жерде мен жашабайм деп айтканда магачы иштеген жерин көрсөткөн, ошол жерде оказывается иши менен үйү бир эле болчу экен да. Мага ишин дагы жана үйүн да меники эмес деген да. Андан кийин ошентип үйүнө киргенде, короче, үйдө арак менен пиволор болчу экен. Ал ичип, короче, ушундай турба бар болчу, турба колун байлап башыма арак койганда, баарын айтып бергем. Сотто что кийин үстүнө заявление түшкөндө, сен милицияларгачы түшкөндө, мен соттон баарын айтып, баарын доказывать этип бергем. Ал жактан экспертиза кылган. Полный жана Азыр деген баланы киндиктен да текшерип калыптыр да. ДНК тестичи баарын доказывать этип берип, ошо кийин баланы кабыл албай. Жок, ошол жерде айтсаң, сен баргандан кийин ал өзү жалгыз эле болчу. Өзү жалгыз болчу. Анан барганда сен ошол 14 жаштасың, ал канча жашта эле? Мен 14 жашта, ал 24 жашта болчу. Сенден 10 жаш улуу. Мен эшикке чыгайын деп атканда үйдө угултап койгон. Үйдө угултап мени чыгарбай койгон, коркуткан. Мага айткан Nokia үйдө депчи. Мен милицияларга дагы сотто да айтып бергем. Мен үйгө киргенде туалетке чыгып кетиптир, азыр кирет отуруптур деген. Мен барып кайтып келем, антип отуруп тургам. Телефонду колума кармап отуруп. Ошо эшикти угултап коюп эле, кийин чыгарбай койгон. Бычак менен коркутканда менчи, короче, коркутуп, андан кийин бирөөгө айтсаң, ушундай голый сүрөттөрүм таркатам. Менде подписчигим көп, туда-суда деп. Демек ал сүрөткө тартылганбы? Полный жана кийинип атканымда кээ шантаж кылып алган. Полный. Мен макул деп эч кимге айтпай жүрүп, кийин Демек ошол жерден зордуктап салды, ошол жерден зордуктап, турбаган колун байлап, ошондо эле ошо колдорум изи түшкөн. Анда жип менен байлаган эмес болчу, жана ботустун жиби болот го, ошо менен эле байлап койгон болчу колумду. Кийин ошо каршылык көрсөтүп атканда башыма арак куюп жиберген. Ошол жерде ыйлап отуруп, кийин анын үйүндө 2 күн болдум. 2 күн болуп. Эмне себептен? Чыгарган жок да менчи, коркутуп. Кийин мен ага эч кимге айтпайм деп аябай ыйлап, ант берем деп
нан да кармап ошентип үйдөн чыгып кеткем. Сенин апаң издеген жок бейки? Мамам издеп Роскага берип эмне саар чалып ошол кезде жанымда турган. Подружкам үйүндө болдум деп айткан деп өзү кулагыма шабырып аткан. Подружкам үйүндө болдум мам деп барганда да ошентип айтып койгом кийин, что жа голый сүрөттөрүң кирип кетпесин ТикТокко депчи. Демек сенде коркуу болду, э? Коркуу болду, аябай коркуу болду. Андан кийин ошо баланын боюндарында кайра үй камагына өзүбүз чыгартканбыз. Айткам, бала кийин мен өзүм атасы чоңойдум да. Кийин балам чоңойгондо атам кана десе эмне деп жооп берем депчи. Эч кичип келечи. Болду, ыйлабай Незик. Ал нерсе өттү, болду. Азыр баары жакшы негизгиси. Сен ыйласаң мен да ыйлагым келип атат. Просто өзүм карай албай калдым. Ошентип алып соттон камайлоо же чыгаралуу дегенде мен ошол нерсени ойлоп кетип ыйлай бергем да, сотто турупчу ыйлап чыгара бериңиздер, кийин мен баласына кантип жооп берем деп ыйлаган эже. Ошентип чыгарткандан кийин роддомдон кесир болуп төрөдүм, экинчи роддомдо. 15 жашыңда төрөдүң, Баланы көрдү дагы башка кыз менен качып кетти да. Боюмдарына нике окуттуруп жашатканбыз негизичи, кадимкидей. ошондон кийин турмушка чыктың ага, э? Ошол окуядан кийин турмушка чыктым да. Балага кийим алабыз мынтебиз атканда балага такыр кийим алчу эмес, акчам жок деп ошончу да. Канча убакыт жашадың андан кийин? Почти билбейм 6-7 ай ушундай болуш керек. Анан балам 5 айлыгында, 6 айлыгында чыкканда ошо убактылуу жайданчы сот болуп бүтүпчү. Ал менен жашап атканда ошо бирде экөөбүз урушуп кеткенбиз да, короче. Нике окуттуруп жашап атканбыз, кадимкидей эле эрден ката болуп. Ошондо бетке чаба берген болчу. Демек сага кол көтөрдү. Кол көтөргөн боюндарында кол көтөрүп мен макул деп чыдашым керек, аракет кылышым керек деп ТикТоктогуларда уже баары билип калган да. Боюмда бар, төрөйм скоро баарын билип. Ата-энем Элнухананын бетин жер каратпайын деп чыдачумун да баарыначы. Чачымдан кармап, бетиме урчу. Анткени ал ошо акыркы жолу бетиме ошо чачым менен кармап катты урган да. Ал, короче, ошо иштеп жатып туруп иштечү, ошол жерде чогуу жашачубуз. Бир 17 жаштагы кыз менен жатканда аны мага айткан. Деп ошентип сен, короче, да мамага айтыпсаң, мама мени каматат, мен сени өлтүрөм, андай-мындай деп. Макул деп айтпай, унчукпай жүрүп, төрөгөндө да ошентип качып кеткен да башка кыз мененчи. Качып, кайра келип, кайра чогуу жашап, макул деп балам үчүн чыдагам да, эмнеси болсо да. Кийин балам мектепке барса, атасы жок, кантет. Кийин балам атам кана, мени ушинтип төрөдүң десе, мен эмне деп айтам, эмне деп жооп берем. Атаң ушундай болду, атаңды ушинтип камап бердим деп айтамбы мен балама депчи. Ошентип макул деп баарына аракет кылып чыдап атканда слишком далеко кетип калды да. Акыркы күндөрү мамам да макул деп унчукпай түшүнүп неметкен да. Ал баланын ата-энеси бар беле? Ата-энеси, апасы бар болчу, каза болуп калды деп айтты да. Мен боюндарында ошол түрмөдөн үй камагынан чыкканда мен ата-энесине жибертирип салган болчу, айылгачы. Айылга жибергенде Жалал Абадта 1-май айылында жашайт экен. Ошол жакта эжеси боюндарында да ошо урганда, эжесичи угроза менен мен ошол роддомго учуруп калып,
Ал баланын эжеси уруп атат ошондо, э? Боюмда бар, короче, ошо боюмдарында мен айткам да УЗИге түшөм, 5 сом котор десем, эжеси да мага да которосуң деп атандашып туруп алган. Сен сени туда-суда, сени сүйбөйт ал, сени алдаган, ажап кылыптыр, андай башкасы бар депчи. Ошол жерде эмнеге мен дейсип, эми бирөө, конечно, десе сразу айтат да эмнеге дейсиң депчи. Мен да айтып, эмнеге дейсиз, оозуңузга карап сүйлөңүз дегенде ошондо мени катты чаба берген. Чапка өзү мени мындай бетиме эле чайнаган, колу ичиме тийип кеткен да, суу чайначы. Экөөбүз аябай мушташып кетип, ичиме катуу тийип калган да колдоручу. Кроза болуп ошол жактан түшүп, ал жактан да миссия чакыртырып, бул шаарда мамам жанында эле жашайын деп, экөөбүз жарашып бул жакта жашап атканбыз. Бала чоңоюп уже 7-8 айлык болду. Андан кийин ажырашып кеткен болчук. Уже балам 2 айлыгында уже биз бири-бирибизге көнүп калган болчук да, кадимкидейчи. Балам уже 2 айлык төрөлгөндөчү. Көнүп калганда анан ал мага 3 талак берген, мен ажырашкам. Ал азыр ошондо эмне кылып атат, какта жүрөт? Азыр ал үйлөнүп алган, мага чалып, атайын билбейм. Мен мындай депрессияда жүргөнүм билип туруп же атайын кылып атабы билбейм да. Мага видео чыгат. Көрдүңбү, мен үйлөндүм депчи. Атайын мындай өзүнө өч кыла берет да. Кылып элечи. Сүрөттөрдү полный жиберген да, полный менде бар да, WhatsApp'дачы. Аял экөөнүн сүрөттөрү баары бар. Мен баарын мен азыр ыйлап аткан жерим, мен просто элге жөнүн жаман көрүнүп калдым да. Мен эл тура эмес ойлойт да. Сен азыр өкүнөсүңбү ошол кезде мен ага тосмо арыз жазбай эле аны каматып салсам болмок депчи? Өкүнөм, аябай өкүнөм анткени мага элдин сөзү катуу тиеп атат да. Комментарийде көп жазышат да. Сен что өзүң күнөөлүүсүң, өзүң баргансың, сен өзүң жатып бергенсиң. Сен 13 жашында эле болчу экенсиң. Болду ыйла. Ошол үчүн аябай өкүнөм да. Каматып салсам болбойт экен. Ошол сөздүн мага эмне кереги бар? Өмүр бою ушинтип. Азыр ал ошондо эч нерседен кабар жок эле, бейкапар жашап атат, э? Жакшынакай эле. Азыр баласына келип турабы негизи? Баласынан кабар алабы? Баласынан кабар албайт. Министр бар айткан 3,8 мың сом балага. Алимент сыяктуу кылып берип турбасың депчи. Бирок 1 сом берген эмес, качып жүрөт. Мен айтам, келип балаңды көрбөйсүңбү? Бирде баласы менен ушундай көчөдө жамгырда калганда да чалган. Балам менен көчөдө калдым, үй таап бер десем да, өчүрүп койгон, менин ишим канча деп. Ошо азыр ошентип мага чалып жүрөт да, Кудай карап турат үстүмдөчү, капайса. Подружкам да бар болчу ошол момент. Даже голосдор да бар, мага жолукпайлы дейт. Ай сенин аялың бар го? Сага азыр коркутуулар болбойбу ал тараптан? Ал тараптан мага ал тараптан коркутуу болбой эле чынында, бирок ар кайсы номер менен чалып, покойымды алып жатат. Сен эгер тынчыңды алса, сен арыз жазууга укугуң бар да. Ал нерсени кылайын деген ой болгон жокпу? Мен арыз жазсамбы деп атам, бирок бул каякта жүргөнүн билбейм да, качып жүрөт. Мен жашаган үйүм билем, 1-2 жолу үйүнө барып, үстүнөн арыз жазайын дегем, үйүнө 2 жолу бардым. Барып алып сүрөткө тарткам. Аларда телефон да бар. Что доказательство болсун деген, кийин мен өзүм күнөөлүү болбоюн депчи. Үстүнөн арыз жазайын дегем, мен ушу покоюм койбойт депчи, мага чалып алып айтат да. Мындай жөнүндө айта албайт, видео менен чалып, специально чыгат да, мына биз аялым экөөбүз иштеп атабыз. Мына менин аялым бар. Андай дейт да. Айназик, эми буга чейин медиа порталдардын бирине берген маегиңди көрдүм да, ал жерде бетиңе жашырып чыккан экенсиң. Ал нерсеге эмне себеп болду? Мен ал себепке деген Коомдон уялдыңбы? Тартындыңбы? жок, мен подружкаларым көрүп не дейт дедим да.
бетиме салагат депчи. Бирок ошентсе дагы полигон таанып коюшту. Полигон мага сен ютубта жүрсүң го деп, ким менен да таанышпайм, кайсы кыз менен да дос болбойм. Сен ютубтан көрдүм, сен ютубка да чыгыпсың а дейт. Мен ойлойм да мындай качабы тиктоктогум айтса да ушу ютубта айтпай эле койсо эмне болушат депчи. Сен ютубтан көрдүң го, ютубтан чыгыпсың дешет да, специально көздөрүм ойдоп алыпчы. Анан мен бетим ачып эле чыксам болгон экен деп анан бетим ачып эле анда уялып, мындай билбейм эмнегедир элден уялчумун да, ошон үчүн мындай немете алчу эмесмин. Азыр уже элдин сөзүн угуп берип, билбейм эмнегедир уялбайм деле болгондой мындай тапа-так сүйлөп айтып барам. Анда мен так сүйлөбөй мындай уялып, башкача болчумун да. Ошол монтип тиктокко чыкканда дагы көбү менин күнөөлөшөт да. Сен тыйган эчиң жокпу, кыска кийингениң көрчү. Башкалар деле менден хуже кийинишет го. А мен мындай эле даже көкүрөгүм ачпай эле кыз кийинсем эле ошентип айтышат да. Негизи баягы тикток болобу, инстаграм баракчасы болобу, негизи эле соц тармактан таанышууга азыр коркосуңбу? Кооптуубу? Таанышууга, конечно, корком мен. Даже мен алам десе дагы мен аябай корком. Мен кээ бирки эжелер тиктокто жазат, мен кайныма турмушка чык, мен күйөөмө турмушка чык депчи. Мен балама деп. Мен билбейм, мен деп коем, бирок мен аябай корком да. Үйүңө баралы дегенде жок дейм да. Азыр негизи бул таанышуу бурчу болуп калды го. Соц тармактарчы. Өзүң теңдүү кыздарга эмнени айтат элең? Өзүм теңдүү кыздарга аларга таанышкандан айтат болгула деп айтам. Мага сын таккандарга айтарым, эртең кайтар жашоо экенин унутпагыла депчи. Бул жалган жашоодо адам баласына качан өлүм жакындамайынча өлүмдөн коркпойт экен. Мен ошо башымдан ооруйм. Байса көрүнүп турушум керек негизи. Жүрөгүм дагы ооруйт, мен дагы, маамдын дагы жүрөгү ооруйт, мен да. Мен колдорум мойтуп муздап турат да, кармасаңыз муздап, көгөрүп турат да, кадимкидейчи. Мына көрдүңүзбү? Жок, мен жакшы эле болчумун негизи. Кийин эле ошо билбейм эмнегедир өзүмдөн өзүм ошо баш оору пайда болду да. Кийин ол күйөөмдөн закка жегенден кийин эми ошо мен зорттогон бала фамилия аты Өмүрзаков Сыдыкжан Азиз деп айтат да баарыначы. Анан ошо закка жегенден кийин Азизден андан кийин да психбольницага жаттым чынында. Ошол кагаздар да бар, ошо жылы жатканчы. Анда мен кадимкидей өзүм баламды тааныбай калдым да. Балам алып келип бергенде силер менин баламды сатып жибердиңер, мен силерди өлтүрөм деп, кадимкидей даже өзүм төрөгөн баланы тааныбадым да. Үстүмдөн Кудай карап турат. Өзүм төрөп, өзүм кармап неметкен баланы тааныбай калдым. Менин балам эмес, алып кеткиле. Такыр силер алмаштырдыңар, баламды сатып жибердиңер деп ыйлап. Кийин ошо жаз болчу да. Былтыр эле жаз болчу. Балам да шорт кийип алыптыр да жашы. Ал кезде балам төрөлгөндө бир аз бутунун саатында калы бар болчу. Кийин ошол калдан көрүп аны таанагам да. Канча убакыт тааныбадың балаңды? Баламды жарым саат таанаган жокмун. Алып келип бербегиле, көрсөтпөгүлө, менин балам эмес, жете дагы ошо айтат. Жок, былтыр таандым деп атпайсыңбы? Ага чейин күмөн болуп жүрдүбү же кандай? Ага чейин күмөн болуп жүрдү. Булар менин баламды алмаштырып жиберишти, специально кылып атат депчи. Кийин эле таанып, кийин өзүмө келдим да. Демек бала төрөлгөндөн кийин апаңдын колунда болот да? Анда мен ошол депрессияга түшүп, мындай балага мээрим деле жок болчу да. Сен типа билбейм, мен ошол Азизден неметкеним үчүнбү, сенин атаң ушинтип, сен атаң көргүсү келбейт, сен атаң мага ушунча неме кылды деп такыр мен балага көңүл да бурчу эмесмин да. Эмизчү да эмесмин, карачу да эмесмин. Тескери карап жатып ыйлачумун да, только ыйлап эле жата берчүмүн. Анан мага малькам менен чогуу кетти буну.
Малика мен чоңойтуп ошон үчүн мага мээримдүү. Өзүм 2 эле бир тууган ийним бар. Ал 6 жашта, июндун 6-сы. 7 жаш болот. Менин балам да июнда төрөлгөн. Июндун 10-у 2 жашка чыкты. Кудай буйруса. Мен азыр биздин үй бүлөдө эң оор нерсе бул мамам менен үчөө. Менин балам, иним ооруп атат да. Менин иним оорусу бул эң опасный оору. Тамак да жебейт бул кичинекейинен баштап. Жүндөн суу алдырып турабыз, өзүн жоготуп коет. Диагноз эмне болуп атат? Иә. Диагноз башында суу кайнап көбүйүп кетет да. Башында суу бар. Жүндөн суу алдырганбыз. Бул кесир болгон, бул таарсык жагынан. Кишечный грыжа болгон. Башы ооруйт. Жок, инимдечи. Азыр ошо иним ооруп, мамам ооруйт. Мамам бутунда варикоз бар, такыр иштей албайт, тура албайт. Араң зорголоп балдарды карап багат. Менин балам да бир аз ооруп атат. Эми эң катуу ооруганы бул менин мамам болуп атат, иним. Мамама ошо бутунда варикоздору өзүңүздөр көргөндөй эле жарылып кеткен. Кадимкидей көбөйүп эле. Буттары шишип, такыр эле жарылайын деп. Аны операция кылыш керек экен. 50 000, 40 000 деп атат, бирок бизде андай акча жок. Биз ушул жашаган квартирага 15 000 төлөйбүз. Мамам 15 000 төлөйт. Ошондо үйдө сен эле иштейсиң, Үйдө мен эле иштейм. Орточо айлык табышың канча болот? Мен күндө эле акчамды күндүгө алам. Мен акчам ошо 1500 сомдон алам. 1,5 сомдон. 500 сомун өзүмө коротом. 1000 сомун алып келип берем. Бирок ал эми жетпейт да бизге. Кайсы жерде иштейсиң? Эмне болуп? Кызыл Аскерде посудомойкада иштейм мен. Ошол жакта жумушта. Мен өзүм келип, мен кыздар менен жашайм. Мен кыздар менен квартирада төлөйм. Өзүм квартирамда бар. Өзүм квартирамды төлөйм. Эмне себептен чогуу каралашып жашаганга болбойт белең? Мен чогуу жашай албайм мамам менен. Чынында мамам кичине сөз сүйлөсө же балдар ыйласа, мен балдарды чаба берем, же жулкулдатсам, ошо байынса, нервден ооруп калгам уже. Мен көп нерсени көтөрө албайм да. Мен мамам менен жашап жүргөндө балам анда жөрмөлөөчү да. Басканды билчү деле эмес. Анда 6-7 айлык болчу, ошондо ыйлаганда өлү жулкулдатып салгам да, ошону мамам көрүп калган случайно. Эштен кирип келип көрүп калганда, ыйлай бербечи, эмне ыйлап атасың, башым ооруп кетти деп. Өзүм ыйлап, калтырап, титиреп отуруп калгам да. Мамам келгенде кадимкидей эштен кирип келип атканда эле сразу эле могу жака бурчка тыкалып алгам да, коркупчу, кадимкидей титиреп калгам да ужачы. Ошондон кийин мамам квартирага чык, өзүңчө жаша, аракет кыл, эчтеке дебейин деген. Топа түз жолдо жүр, ошол. 18 жашка чыгып калдың, Кудай буйруса эми чыгам. Азыр эми баягы турмуш куралы дегендер да бар болуш керек. Жогоруда айтып кетпедиңби? Келин кылалы деп кайрылышат депчи. Кайрылышат, мен корком. Азыр коркосуң, Корком, мага такыр мен ляжы болсо мен вообще өмүр бою турмушка чыккым келбейт. Вообще корком да. Билбейм, эмнегедир аябай катуу коркуп калгам да. Может, кийин ошондо турмушка чыксам деле, может, күйөөм ушинтип ура берсечи. Может, кайнежем бар болуп, же кайненем бар болуп, алар да урсачы, мен эмне кылам? Так жебей эле чоңоюп кала беремби деп корком. Ошон үчүн мен күйөөгө такыр чыга албайм, чыккым да келбейт. Просто мен кыялым иштеп, бутка төрөп үй алыш. Мен мамам да ушинтип ооруйт. Квартирабыз да кымбат. Азыр мен мисалы үчүн жашап аткан квартира, кыздар менен жашайбыз, кичинекей. Вообще кичинекей, отопление эчтеке жок, бирок 6 000 төлөйбүз. Ошол кичинекей эле комнатага аябай кымбат. Биз бул квартирабыз 15 000 мамамдын. А тиякта кыздар болуп ортодон төлөйбүз. А биякта мамам 15 000 төлөйт. Же квартирасына, же балдардын кийимине, же продуктуга. Эчтеке мамам жеткире албайт да, аябай эле кыйналып жатабыз. Айнески эме да. Негизи ар бир кыйынчылык келет кетет. Антип көп өзүңө сыкпа, ойлонбо. Сен деген азыр 18 жашта гүлдөп турган учуруңда. Антип ойлонбо. Мен антип сен эсиңе алганын деле каалаган жокмун, бирок бул көрүүчүлөр билиш керек деген. Мен негизи ушинтип өзүм неметип жүрдүм эле ичимденчи, эңсеп жүрдүм эле. Телевидениеден келип турса ичимден армандын баарын айтып берсейин депчи. Эл түшүнсө экен депчи.
Вот мен эми ооз туура эле айтасыз гүлдөп турган кезинде мен чынында азыр коркуу сезими менен жашап жүрөм. Жок, ал нерсени жок кыл. Коркуу сезим бул мен турсам да, ойгонсом да өлүм да. Неге дегенде өзүңүз кармагандай эле колум муздап көгөрөт, жүрөгүм ооруйт. Азыр дарыланып турасыңбы сен? Менде паспорт көлүгүм жок. Ага даярдаш үчүн мага акча керек. Учетубуз да жок. Анткени мен иштеген акчам ошо 1,5 сом. 5 сом өзүм алып калсам 1000 сом бияка берем. Эчтекеге жетишпейт. Даже өзүм кийинген кийимдерим деле жок чынында мен. Подружкамдын кийимдерин алып кийем. Кээде алар сурайт, алып келип берейин депчи. Мамамдыкын кийип алам кээде. Мамамдын да кийимдери аз. Жогоруда өзүң деле айтып атпайсыңбы, ооба гүлдөп турган учурум депчи. Коркуу сезим. Негизи бирок баягы ар бир адамдын ичинде кыялы болот го, кыялы максаты бир ушундай болсом келечекте депчи. Бул Кичинекей кезиңде деле койчу элең, мен ушундай кийин чоңойсом мисалы мугалим болом, же болбосо ырчы болом деген сыяктуу кыял максаттарды. эң мен жакшы көргөн нерсем кыялым ырчы менен актриса. Кичинекейимден баштап ошону жакшы көрөм. Өзүм дагы аябай неме актриса сыяктуумун да. Подружкам айтып турат, сен актриса болушуң керек экен, без скрипта. Аларды да практика салып калам кээде турупчу. Өзүнчө эле монтип жыгылып, таап жыгылып калам. Ой, башым айланып деп ойдум, ой депчи. Алар кийин серьезно кабыл алышат да. Ой, айназик чын эле деп монтип неткени. Ба десем өздөрү карап кетишет сразу. Сен азыр күлүп сүйлөп атсаң, аябай мындай сүйүнүп отурам да. Ыйлаба, сен ушинтип эле күлүп жайнап жүрө бер. Мен билбейм, мен көп күлөм. Подружкаларым да ушинтип айтат да, сен көп эле күлөсүң депчи. Күлкү менен көп жараларды жашырат деп коет го адамдар негизи. Азыр сенин колуңда бир мүмкүнчүлүк болсо, эң биринчи кайсы максатыңды ишке ашырат элең? Кудай мамам менен иним балам жүзгө чыксын демек. Оорубасын демек. Экинчи кыялым аларга үй, кичине кымында болсо да үй бере көр демек. Анан үчүнчү кыялым мен ошибканы кайра кылбайын дечү. Мен актриса болоюн, жакшы чоңоюн демекмин да. Мен кайра жашоом артка кайтсын демекмин да. Иштеп мен ошо чет өлкөгө барып дагы иштеп өзүмдүн кыялдарымды аткарсам экен демекмин да. Тилегиңе жет, буюрса. Больницага көрүнүп өзүм дагы ошо жүрөгүмдү каратмакмын. Мен больницага көрүнбөгөнүмө 5-6 жыл болду. Ар дайым ооруйм, бирок мен Кудайга ишеничим бар да. Неге дегенде бул менде ошо кичине оорусам эле скорый чакырчумун. Негизичи бул ишенич кайдан пайда болгонун айтып кетейин. Менде, короче, апрессия болуп турайм, ичим кесарево. Анан ошол кесарево менен төрөп, ичим жарылып кетет ириңдепчи. Мама келип больницада жатам. Ал жакта капельница ошо шишеде алчумун. Чоң шишеде. Акчам жок. Ичим оору, бинтти бул жактан киргизип, жактан түсүрүп алчу, без наркоз эле, аябай ооручу. Андан кийин больницадан чыгып кетип, Кудайдан суранам, эх, Кудай суранам. Ичим айыгып кетсе экен. Аллах таалам ошол сөздү айткандан кийин Аллах таалам сразу билбейм эмнегедир ошондо сразу ириңдер өзүнөн өзү жоголду. Болбосо мага айтышып атканда бир эже кесарево, бир соседиз айткан, бир эже ушинтип кесарево менен төрөп ичи ириңдеп каза болду депчи. Бирок менин ичимде ошентип ириңдеп аткан да, аябайчы. Эх, Кудай суранам, мен оорубайынчы, кесаревом айыгып кетсинчи, ириң жок болуп кетсинчи дегенден кийин. Ошол күнү арадан 2 күн өтүп эле сразу өзү ичим өзү бүтөлдү. Кадимкидей эле өзү ириңи жок болду. Азыр ичим жаштап даже. Намаз окуп мен күнөөлөрүмдү мындай Аллахтан сурагым келет да, күнөөлөрүм болсо кеч. Жаңылбаган адам болбойт, күнөө кылбаган адам болбойт. Может, мен дагы күнөөм бардыр дейм да. Ошон үчүн мен да намаз окугум келет. Менде просто азыр мага жок нерсе жай намаз, хижаб. Тесменин деле кереги жок, анткени мен 2 жолу намаз окугам. Тесме менен монтип кол менен кылса деле болот, тесмеси жокчу. Ама ошол жай намаз менен анан кийин хижаб керек, жабык кийим керек. Куран китеп керек, ошол эле да. Сиз менен сүйлөшүп, элдерге айтып атып дагы бир аз ичимдеги арман жеңилдеп калды мындай.
Мен дартымды эчкимге айта албайм да. Мындай бирөөгө мындай чачылып айткым келет мындай. Эмне үчүн мындай болуп чоңойт, эмнеге мындай болуп депчи. Айта албайм да. Мен акыркы жолу ошо Диана деген подружкама, ал да көрсө керек ушуну. Мен да ошол подружкам эле айткан да. Алдыдагы жашооң жалаң эле мындай гүл болсун, өзүң гүлдөй кыз экенсиң, өзүң эч кандай мындай көңүлүң түшүрбө. Буюрса келечегиң алдыда. Өзүң айтмакчы, жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Буюрса адам каталар менен оңолот да. Ошол сага бактылуулук каалайм. Эң негизгиси ушул аялдык бакыт каалайм сага. Чоң рахмат эжеске да, Алла ыраазы болсун. Рахмат. Урматтуу кыргыз элим, мен Айназиктин мамасы болом. Мен өзүм дагы балдар үйүнөн бүткөм. Жалал Абадтан Сафаровка айылынан Жоморт Бокомбаев атында балдар үйүнөн окуп чыккам. Азыркы учурда туруктуу жашаган жерибиз жок. 15 миңден квартира төлөп жашайбыз. 2022-жылы кызым ошо кырсыктап, ошо бир нерем менен жашайбыз. Азыр нерем, кызым, балам болуп жашайбыз. Иштегенге мүмкүнчүлүгүм жок. Балдар менен балдарды карап, өзүм дагы ооруйм. Кызым бала карай албайт, анткени кызыма бала караганга болбойт. Кызым нерв жактан ооруйт. СОЗАЧта тарабынан бала каратканга мүмкүн эмес деп койгон. Кызымдын баласын да азыркы учурда өзүм карайм. Балдарга ошо тамак ашына, кийим-кече ушундай жактардан кыйналып турабыз. Квартира балдарымдын ошо негизи эле туруктуу жери жоктугуна байланыштуу президентибизден да суранып кетем. Ушу участка болсо берсе деле жакшы болмок. Балдарым туруктуу бир жерде жашап, туруктуу бир жерге учетко коюп, ошо кыйналып негизи эле квартиралап жүрө берип. Эже буюрса, биздин кыргыз эли ушунчалык берешең калып келет. Бул нерсеге дагы аз да болсо салым кошот деп ишенем. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде бул көрүүнү аягына чейин көргөн болсоңуздар, сиздерден суранып кетет элек, көптү көрсө көл болот. Ошол биздин Айназик кызыбызга жана анын энелерине аз да болсо салымыңыздарды кошо кетиңиздер. Төмөндөгү реквизиттерге байланышып, өзүңүздөрдүн колуңуздардан келген 10 сом болобу, 20 сом болобу, көңүлүңүздөрдөн чыккан акчаны салып койсоңуздар кубанычтуу болобуз.